Алматыдан. Бишкекке келдик қой, самасы. Кандайсыз, кандай Жакшы, жакшы жак келдик, жакшы. Сіз каяктан келатасыз? Алматыдан. Сіз ошол жакта эмне кылчу элеңиз? Конокко баргам. Качан бардыңыз? 30-да. Үйдө отурдук, да, чыккан жок. Эмнени көрдүңүз? Эчтеке көргөн жокмун. Азыр биз 150 кыргыз жарандарын бул жерге алып келдик. Азыр Казакстан тараптан регистрациядан өтүп атат. Алматы шаарында негизинен абал туруктуу. Ар бир кыргыз жараны менен ал жерде биз иштешип атабыз. Кудай буйрса, эртең бүт күн дагы бир партияны эвакуация кылабыз бул жакачы. Бул иштерди Алматы шаарындагы кыргыз элчилиги уюштуруп жатат. Эгер мекенине кайтууну каалаган ар бир жаранга ушундай эле жардамдар көрсөтүлөт экен. Кече эле Алматыда кармалган кыргызстандык музыкант Викрам Мырзахунов бошотулуп, ошол күнү Бишкекке кайтып келген. Ал жумурай журтка жана укук коргоо органдарына ыраазычылыгын билдирген. Я с огромной благодарностью объявляю всех представителям власти в содействии и помощи. Всем большое спасибо. Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа. Пожалуйста, примите мои самые большие благодарности. Андан көп өтпөй музыкант Викрам Мырзахуновдун үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтү да жарыяланды. Ал тургай ал жакын арада концерт уюштурууну да пландап жатыптыр. Ал арада казакстандык блогер журналисттер кыргыз элинен кечирим сурашты. Алар казак бийлигинин аракети одоно катачылыктар менен коштолгонун жазып чыгышты. Биздин атайын кызматтар массалык маалымат каражаттары жана мен туура эмес маалыматтарды кетиргенибиз үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Атайын кызматтар өзгөчө кырдаалдарда иштеп жатышат. Ошондуктан чоң жаңылыштык кеткен. Бирок атайын жасалган эмес. Телеканал ал видеону өчүрдү. Көрсөткөн жардамы менен колдоосу үчүн кыргызстандыктарга ыраазыбыз. Викрамды кое беришти. Бишкекке жөнөдү. Айта кетсек, кыргызстандык белгилүү музыкант Викрам Мырзахунов жөнүндө Казакстандын улуттук телеканалдары террорист эле көрсөтүшкөн. Анда кыргызстандык пианист аны белгисиз адамдар 200 AQSh долларына жалдап, Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыга митингге чакырганын айткан. 1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился, они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату. Бул видео коомчулукка желдей тарады. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактын колдонуучулары музыкант кыйноого кабылгандан улам ушундай сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымалдыгын жазышкан. Ал тургай өзбек туугандар дагы буга реакция кылышып, казак бийлигинин жасаган аракетине сын айтышкан. Бу видеоларың билан силер нема демокчусулар? Yo'q emas, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin narsani bu bo'lgan deb chiqarish bu chisti meni o'zimda shaxsiy fikrim, bu provokatsiya. Бүгүнкү күндө Казакстанда массалык башаламандыкка байланыштуу 10 миңге жакын адам кармалды. Булардын арасында кыргызстандык айрым мекендештер да бар. Аларга кыргыз элчилиги тарабынан жардамдар көрсөтүлүп, четинен бошотулуп жатат. Массалык башаламандыкта каза болгон 1989 жылы туулган кыргыз жараны да бар экени кабарланды. Тилекке каршы ал жерде 2 жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып, биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип текшерүү тактап келдик. Алардын өлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз. Казакстанда болуп жаткан окуяларга кыргыз коомчулугу тынчсызданып колдоо көрсөтүп жатышты. ЖККнын келишимдерине ылайык 150 аскер киргизишти. Алар Казакстанда жылуулук ишканасын кайтарып жатышат. Сырттан кирген армиялар 2 күндөн кийин кете баштай турганы да айтылды. Анткени Казакстанда абал турукташа баштаптыр. Ал тургай жаңы премьер-министри да шайланыптыр. Жодар Бузумов, Улук Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.